Жаратмандын жаркын элеси. Көбү жөн эле жүрүп көз өтүп кете берет. Алардын санынан кыргыз бөксөрүп кетпейт. Бирок Табылды Эгембердиевде асылдардан кыргыз арасы бөксөрө түшөт аттың. Табыкебиз кыргыздын куучирен байларына окшоп ысырапкорчулукту сүйбөй жашады. Аштой берип мактанган жок. Мен анын өтө жупуну, өтө жөнөкөйлүгүн эки курдай кошуна болуп жашаган учурда байкадым. Борбор шаардын Будённый көчөсүндөгү номер 97-үйдөгү квартиралар ТЭЦтин түбүндө болгондуктан баалары да өтө арзан эле. Бир жылдары ошол кварталда арзан квартирада убактылуу жашап калдым. Бир күнү шалдыраган советтик Волгадан Табылды байкебиз түшүп келатат. Дешип амандашып калдык. Ал жай сурашып болуп, ал киши да мен жашаган подъездеги квартиралар арзан үчүн убактылуу көчүп келгенин айтканда оозум ачыла түштү. Кантип дедим ичимден. Шоро компаниясы ал кезде абдан ирденип, эски заводдордун бирин заңгыратып жаңыртып, Кыргызстанда дүрүкүрөп өнүгүп атканынан, бирок анын кожоюну деле мага окшоп, шаардын арзан кварталынан батир издерине оозуң ачылбай коебу? Кантип эле чынжырлуу байлардын бири делген Табылды Эгембердиев менен бир подъездде кирип чыгышарыма ишенбей, тамашаңызды коюңузчу дедим. Эмнеге тамаша? Чын айтам. Мен арзан квартирада жашагандан уялбайм миним. Билесиңби, эмнеден уяларымды? Деди суроолу тиктеп. Кыргыздын жаштары иш таппай жүргөндөн уялам. Мен кыргыздын байларына окшогон келесоо белем. Кан сарай куруп чиренип жашагыдай. Мен ошол кан сарайга коротчу акчага завод курбайм бей. Кан сарайды башым урамбы? Элге жумуш таап бериш керек азыр. Мен үстүмдө үйүм, астымда жип жогунан уялбайм. Сен таң калып карап турган жаман Волганы тээп жүргөндөн да уялбайм. Жаштарыбыз темселеп жумуш таппай Россиялап кетип атканынан уялам. Дегенин уккандан кийин Табыкени жөн эле ишкер эмес, философ катары жакындан таанып, өндүрүшкө, акчага жасаган мамилесине ичимден ыраазы болдум. Кыргыздын ар бири Табыкедей сарамжал болсочу. Арадан бир нече жыл өттү. Самсаалап батирден батирге көчүп жүрүп, кийинчерээк акын агабыз Шайлообек Дүйшеевдин 8 микрорайондогу бир комнаталуу квартирасына көчүп бардым. Бир күнү түндөсү таза абадан дем алганы чыксам, тамекисин дембеден бурулдатып, Табылды байкебиз ары бери басып жүргөн жеринен карпа күрүп кезиктим. Ал жай сураша келсек, ал киши да биз жашаган короодон жакын деле арзан кредитке үй сатып алганын кеп кылып, чыгармачылык эргүүсү эми күчөгөнүн жобурап баштады. Күлкүнү жакшы көрчү киши эле. Ошол күлкүлүү жоруктардын бири мындай: максым жасоонун технологиясына дагы бир жаңылык киргизип атканын айтып, бырк-бырк жел чыгарып койду. Бирок атаңдын оозунун райындыкы, карабайсыңбы? Көчүк тыйылбай атат. Максым ишти көптүрмө болуп калса, жаңы технология өлдү. Анда эле Шоро компаниясы банкрот болот. Ал лабораториядан текшерткенде баары эле ордунда. Бирок адамдын ашказанын өнөткөн лаборатория болбойт экен. Мына көрдүңбү? Деп экөөбүз көпкө күлдүк эле. Муну эскерген себебим, Табыкебиз өндүрүштөгү чыгармачылык изденүүсүн баардыгын өзүнүн жүрөгү эле эмес, иче карды аркылуу өткөргөн үчүн Шоро компаниясы өлкөдөгү эң алдыңкы өндүрүш тармагы болуп чыга келгенин жаммы журт билет. Баса анан Табыкебиздин сөөгү кийин 8 микрорайондогу ошол арзан кредитке алган үйүнөн узады. Эл жабылып барды, самсып барды. Чыңгыз Айтматовдон кийин эл жамырап барып топурак салган ардактуу маркум Табылды Эгембердиев болуп калды окшойт. Аныгында капчыктуунун канчасы кан сарай куруп, жол тандабас машинеден машине тандап мингенине маашырланбай, Табыкеге окшоп элди иш менен камсыз кылуу көйүн ойлосо гана. Кыргыз
муңкурайт беле. Башка сөйлсө да Кыргызда Салижан Жигитов менен ушул табыкебиздин өмүрү узак болуп калсачы. Акыл чөйчөгү толук улуу табирин калыптандырар ушул эки инсандын өмүрлөрү узун болуп калса не аттың. Бир уул өлдү, мүлдө кыргыз жоктогон. Бир муун чыгат, табыкеге окшогон. Ишкерликте жол башчыбыз эле деп идирегин идеясын коштогон. Бир эр өлдү, кайрып элге дөйлөттү. Бир муун үчүн баштап өзү мээнетти. Сөзүн ишке айкаштырып жашады. Сөгүп жүрүп бийлик мансап сөйлөттү. Бир абыгер өттү сөзү экметтүү. Жан башына жазданбаган көк чөптү. Жармасына, бозосуна тойгузуп, жалкоо кыргыз жарбаган өкмөттү. Байтагына жатта келип, өзгелип, баштагыдан бир аз жери өзгөрүп, таш эстелик супарада колтурат, ташты сүйгөн табыкебиз көздөнүп. Бир азамат өлгөнүнө өксөдүп, бир улуттун бир ыптасы бөксөрүп.